Кинокул Чокморов аттың көп турдуулугу менен көпчүлүккө кең танылган чебер киноактерлордун бири. Сүймөкулдун табият тартуулаган талантынын маанилүү сапаттары кинода алгач ирет образ жаратуусунда эле ажайып ачыкка чыга келди. Залбар жазуучу Ауязовдун чыгармасы боюнча Рыпбек Шамшиев тарткан Караш окуясы фильмге чыккандан кийин киного өзгөчө үнөмдүү киноактер келбетиге маалым болушу. Жазуучу Муктар Ауязовдун чыгармасы Рыпбек Шамшиев кандашкан Караш окуясы фильми кыргыз казак элинин Октябрь революциясына чейинки турмушун кеңири талаптаган киночыгарма. Саламатсыздарбы мекендештер, калайык калып, бүгүнкү элдик жыйналыштын катышуучулары. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен ардактуу маданиятты сүйүүчү, маданиятты түптөөчү жалпы кыргыз журтчулугу. Ушул күндөрү ушул айда СССРдин эл артисти, Кыргыз ССРинин эл сүрөтчүсү, Кыргыз элинен чыган уулу тирүү болгондо туп-туура 80 жаш Кутман Куракат болмок. Бүгүн таланттуу агабыз тирүү болгондо төрөбүздө отуруп, чогуу биз менен болуп, келечек муунга тарбиялап сөзүн айтып турмак. Ооба. Өмүр бизден өтүп кетсе элемгектен эскерсин дейт. Же болбосо өткөндөр баркталмайын тирүүлөр эч качан дакталбайт дейт. Анысы арындай бүгүн СССРдин эл артисти, Кыргыз элинин эл сүрөтчүсү, советтик киноактер Сүймөкул Чокморовдун экинчи өмүрүнө арнап бүгүнкү марафон кечебизди баштап отурабыз. Дал ушул кечени баштоо үчүн биз сөздү Сүймөкул Чокморов атындагы коомдук фонддун төрагасы Абдрахманов Сагынбек Үмөталиевичке бергибиз келип турат. Ошондой эле сахнага биз Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз эл жазуучусу Султан Акимович Раев агабызга, ошондой эле Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасы Өмүрбек Үмөталиев аксакалыбызды бияка чакырып койсок. Келиңиздер. Биринчи урматтуу бүгүнкү салтанаттуу майрамдын катышуучулары. Урматтуу бүгүнкү элдик марафондун катышуучулары, мекендеш агайын туугандар, Кыргыз элинин кадыр баркын көтөргөн, анын талантын ааламга чыгарган СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРдин эл сүрөтчүсү Сүймөкул Чокморов агабыздын экинчи өмүрүнө арналган элдик чогулуу жыйынына колдоо көрсөтүү багытында багыт алып жатабыз. Бүгүнкү күнүн эртеңкиси эмгекчил, тарыхка из калтырган адамдарыбызды көрүп турабыз. Мына ушундай инсандарыбыздын көрнүктүүсү, советтик киноактер, Кыргыз элинин сүрөтчүсү Сүймөкул Чокморов агабыз Сүймөкул Чокморов коомдук атындагы коомдук фонддун негизги милдети көжөрмөн талантын күйөрманы катары даңазалуу, Сүймөкул Чокморовдун баскан изинен из калтырып, түбөлүккө тарыхый из калтыруу, ташка тамган басып эстелигин орнотуу, тарых барактарын ачуу, келечек муунга тарбиялык маанисин калтыруу. Биз улуу адамдар менен улуу жолдорду билебиз. Элдик адам затынан колдоо таап келет. Өз убагында Сүймөкул Чокморов коомдук фондуна көрсөтүп, Келдибек Ахматбеков, Иса Оморкулов, Темир Сариев, Максат Жанариев, Амангелди Муралиев демирчүлүк кылышкан. Аттарын атай берсек, тизме удара берүүчүдөй. Рахмат колдоо көрсөтүп келгендерге. Дагы эле элибиздин учу кор эмес. Бүгүн да баарыбыз чогулуп, талант ээси, тарых адамы, келечек тарбиянын үлгүсү Сүймөкул Чокморов агабызга арналган элдик марафонго чогулуп отурабыз.
көптөп өз салымымызды кошолу. Сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат силерге. Урматтуу бүгүнкү марафондун катышчылары, урматтуу Сүйгөнкул Чокморовдун ысмын, даңкын, кадырлыктын жогору сыйлаган биздин замандаштар, мекендештер. Эми Сүйгөнкул Чокморов агабыз көз тирүү болсо, быйыл 80-ге чыкмак. 80 деген жаш азыркы мезгилде биздин атактуу хирург Мамбет Мамекеев айткандай эл ортондо калды да, өтө жаш кеткен экен. Ошондуктан эми Сүйгөнкул Чокморов бул биздин кыргыздын духунун, кыргыздын мүнөзүнүн, кыргыздын нукалынын, кыргыздын табигый духун көрсөткөн өзгөчө инсан катары жалпы дүйнөгө кыргыз Чокморовдой болуп таанылды. Жолон Мамытовдун агабыздын мындай. Эми Чокморов агабыздын 80 жылдыгы жалпы улуттук марике катары белгиленип, Кыргызстандын бардык 7 дубанында Чокморов жөнүндө иш-чаралар өттү. Мен биринчи кезекте ушул Чокморовдун мындайча айтканда оту менен кирип, күл менен чыккан, ушу Чокморовго бүткүл жан дүйнөсүн арнаган, өзүнүн адамдык бүткүл мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган Сагынбек Абдрахмановичке ушул Чокморов атындагы фонддун төрагасына өзгөчө чоң ыраазычылык айтам сизде ушу агабыздын арбагында болсун. Ушу сиздей инсандар Кыргызстанда көп болсо, биз эч качан жүрөгүбүздөн Чокморовду эч качан өчүрө албайбыз. Чокморов бул жалпы улуттук инсан, жалпы улуттук руханий өзгөчө бир символ да. Ошондуктан эми албетте Чокморов жөнүндө акыркы 15-20 жылдан бери эстелик жөнүндө айтып келатабыз. Бирок ошол эстеликти ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн сапы болуп кеткен, бирок кыйын улуу кишилердин жолу өтө татаал болот. Көз өтүп кеткенден кийин да татаал болот. Мына эстелигин тургузуу боюнча канча сөз кылдык, канча гезиттерде айттык, массалык маалымат каражаттарында айттык, биздин Кыргызстандан чыган адамдары айтышты, ушул сөздү келатабыз да. Ушу Сүйгөнкул Чокморовдун биринчи марафонун мен маданият министри болуп турганда мындан бир 10 жыл мурда болуш керек. Анда 20 жыл биринчи жолу өткөрдүм эле Сүрөт музейинде. Ошондон бери уланып келатат да, 3 жолу значит эме болду. Эстелигин тургузуу боюнча биринчи жолу Алмаз жок, андан бери Усукеев биздин алга белгилүү скульптор, ал киши аракет жасады. Мен ал эстеликти көргөн болчумун. Көргөнмүн. Ал дагы аябай жакшы эстелик болчу. Тилекке каршы өкмөт ошондо акча бербей калып, каражат бербей калып, ал дагы турмушка ашпай калды. Андан кийин Алмазбек Кожоголовдун скульптурасына көрдүңүздөр, коомдук пикирде, социалдык сеттерде бир топ эстелик боюнча пикирлер айтылды. Ошону эске алып, Сагынбек Абдрахманович башында турган башка биздин ишмерлерибиз, болот Шамшиевдер, көрүнүктүү адамдарыбыз Чокморовго татыктуу эстелик тургузуш керек деп, ошонун аракети болуп атат. Ошондуктан мен айтар элем, биз Чокморовго өзүнүн татыктуу, өзүнүн кадыр баркына, өзүнүн дүйнөлүк даңкына ылайык эстелик тургузуш керек. Бул биз анын артындагы биздин парзыбыз, парзыбыз, адамдык миссиябыз. Что Чокморов кыргызды дүйнөгө таанытып, кыргызды дүйнөгө атын калтырды деп айтсак болот да. Эгер кимде ким ушул иштен өзүнүн ички адамдык позициясын, граждандык позициясын, жарандык позициясын билдирип, ушу Чокморовго колунан келген каражатты берсе, бул адамдын ушул Чокморов болгон чоң жажыны катары, анын талантына болгон сыйы катары деп эсептейбиз. Кудай буйрса, ушул Чокморовдун эстелиги мен айтар элем бир чети да, Сагынбек эке. Элдик каражат менен болуп аткандыгы, бул элдик адамдын өзгөчө бир көрүнүшү болуш керек.
Ана мамлекет көптөгөн эстеликтер тургузду, мамлекет. Бирок Чокморовго эл жыйнап аткандыгы, элдин кошумчасы, элдик каражатка тургузуп атканы чыныгы элдик адам инсан экендигин билип атат. Өзүңүздөр билесиздер. Кээ бир адамдарга ушундай кылсаң кошумча деле кошпойт айтыш керек. Бирок Чокморовго личность эмес. Кудай буюрса, мына бир жуманын аралыгында эстелиги туруп калат деп ойлойбуз. Эртең Кыргыз улуттук филармониясында чоң салтанат болуп атат. Кыргыз Республикасынын президенти өзү катышат, Сүймөнкул Чокморов жөнүндөгү сөзүн айтат. Башка дагы бир маселелер бар, аны да жалпы элге, Кыргызстандын элине айтат. Менин оюмча, эртең дагы жакшылыктарды күтүп турат. Анан эми бүгүнкү ушу марафонго Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын атынан эстеликке 100 000 сом каражат поддержка берди. Бүгүн келип атабыз. 100 000 сом кошумча. Рахмат. Урматтуу бүгүн жыйындын катышуучулары, марафондун ар бир мезгилде тылымды карыткан Кыргызда ушундай инсандар болот экен. Мына биз анасыбыз менен Саякбай Каралаев менен, Чыңгыз Айтматов менен, ошонун катарында Сүймөнкул Чокморов менен, Болот Шамшиев менен, Төлөмүш Океев менен сыймыктанабыз. Ушулар менен замандаш болгонубузга мен өтө сыймыктанам. Мен 1974 жылы тааныштым эле, ошондон кийин журуу мамиледе жүрдүк. Кийин мына ушул оорунун азабынан эрте кетип калды. Дагы көп турмушта жашасак, мындай Кыргыз элине сыймык болмок. Эми айтып отурса, 5-10 мүнөттө айтып бул иши жөнүндө түгөтө албайбыз. Негизи өзү 4 кырдуу, адамкерчиликтүү, жөнөкөй, баскан турганы менен бүт жаштарга үлгүлө. Мына 80 жаш деген азыр мына бул деле аз. Менимче ушул отургандардын баары тең ушу чогуу жүргөндөр баарыңарга тең таазим этебиз. Мындан ары жакшылык болуп, ушу уюштуруу комитетине Сагынбек Абдрахманов ушу канча жылдан бери аракет кылып марафон уюштуруп, көп жерди кыдырдык. Мына агасы отурат, Сүйөркүл Аксакал. Чогуу жүрдүк, тиякта, биякта ушу марафонго катышып. Эми мына эстелигине карата ушу марафон уюшуп, жакшы өтүп кеткенине биз тилектешпиз. Жалпы ушу отургандардын баарына Кыргызстан Аксакалдар кеңешинин атынан ыраазычылык айтып коюмун уруксат этиңиздер. Рахмат. Рахмат сиздерге. Рахмат. Сүймөнкул Чокморов жөнүндө маалымат бере кетсек, Сүймөнкул Чокморов 1939 жылы 9 ноябрда Кыргызстандын Чүй областына караштуу Аламедин районунун Чоң Таш айылында туулган.